Кутман кечиңиздер менен урматтуу теле көрүүчүлөр, Ден соолук программасы кайрадан эфирде. Бул жолу биз бөйрөк оорулары тууралуу кеп калабыз. Чындыгында эле интернет айдыңында дагы дал ушул ооруга кабылган инсандардын күн өткөн сайын көбөйүп бара жатканын баарыбыз эле көрүп турабыз. Мындан улам бөйрөк оорулары эмнеден улам пайда болот? Андан кантип сактанышыбыз керек? Деги эле биз эмнелерди унутта калтырып кетип жатабыз? Ушул сыяктуу суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анда бизден алыстабаңыздар. Мен болсо келген коноктор менен тааныштыра кетсем, Элянура Бапиева, ошондой эле Эмилбек Сатыбалдиев атайын адистерибиз келген. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгачкы эле сурообуз мына ошол бөйрөк оорулары эмнеден улам пайда болот? Ушул суроого токтоло кетсеңиздер. Бөйрөк бул негизинен адамдын эң негизги органдарынын бири. Бул биздин бөлүп чыгаруу функциясын аткарат. Организмдеги керек эмес заттарды ошол бөйрөк аркылуу бөлүп чыгарылат да. Ошонун эле негизинде азыркы учурда, акыркы 2 жылга салыштырмалуу эмнегедир бөйрөк оорусу аябай күчөп кетти. Анын бирден бир себептери ошол эле мезгилде өзүбүздүн элдерибиз оору боюнча түшүнүгү жок биринчиден, экинчиден жана самостоятельный лечение болот. Өз алдынча башка бир грипп болуп калса, например, башка бир оорулар менен ооруп калган болсо, үйдөн эле лечение кылып коюшат. Анын канчалык деңгээлде зыяны бар, канчалык деңгээлде пайда экенин жакшы түшүнүгү жок эле. Ошонун негизинде дагы бөйрөк баягы бүт дары-дармектерди колдонгон, ичкен тамак аштарыбыздын деле өзүнүн пайда зыяны бар. Ошонун негизинде ошол эле мезгилде бөйрөккө дагы көбүрөөк күч келтирип кое турган нерселерди дагы билбестен көп колдонуп коюу да. Ошонун негизинен дагы бөйрөктүн бузулушу пайда болот. Анан дагы баягы эл ичинде эң эле көп айтылганы бул баягы туздуу тамактарды жесең бөйрөккө таштолот деп коет. Чындыгында эле ошондойбу? Негизинен ошол бөйрөктө таштын пайда болуусу эмнеден улам пайда болот дагы? Бөйрөктө таштын пайда болуусу бул сийдик таштар оорусу деп айтылат. Ошол бизде бул Кыргызстанда именно ошол биздин түштүк тарапта эндемический зонада ичкен суубуз, жеген тамагыбыз, көбүнчө диетаны бузганда. Ар бир адамда эле негизи таш болобу бөйрөгүндө, же качандыр бир убакыттан кийин пайда болобу? Эмнеден ошол таш пайда боло баштайт? Таш пайда болуунун себеби адамдын өзүндө дагы аномалия деп коет. Ошол сийдик жолдорунда, тубаса гендик жолдорунда ошондой препятствия деп коет. Ошондой ооруларда көп кездешет негизи. Экинчиси ошол бизде айтып өткөндөй эндемический зона болуп эсептелгенден бизде основном ошол сийдик таштар оорусу көп кездешет. Сийдик таштар оорусуна токтоло кетесизби? Анда ал кандай оору? Кененирээк айта кетели. Сийдик таштар оорусу бул ошол бөйрөктө биленбей жүрүп топтолот. Лоханка, чашка деп коебуз бөйрөктүн ичиндеги. Ошол пока чашкада турганда ал симптом бербейт да. Некоторые бериши мүмкүн, тяжесть болот. Ошол каналга түшүп калганда почечная колька деп коебуз, аябай катуу оору берет бизге. Основной оорулуулардын көпчүлүк бөлүгү ошол почечная колька менен түшөт. Анда симптомдору аябай бөйрөк тушунда аябай катуу оору болот. Кан сыйып калышы мүмкүн, кусуп. Бул уже өтүшүп кеткенден кийинби кан сыйып калгандар? Жок. Бул ошол топтолуп туруп, ошол канал жолуна таш туруп калганын натыйжасында болот. Ошондой острый түрү менен бизге кайрылышат. Бул түр острый түрү деп айтылат, Ага чейинки, мисалы, таш топтолгонго чейинки белгилер барбы? Негизи почкага
ошо бөйрөк оорусуна туздардын ошо кристалл, ураты деп коет, фосфаты деп коет. Ошолордун топтолуу бирден бир себептери зат алмашуунун бузулушу, обмен веществ деп коет, зат алмашуунун бузулушу. Ошол эле мезгилде питание, например, туздуу тамактарды көп колдонуу, острый тамактарды көп колдонуу. Ошонун негизинде азыр мисалы жаштарыбыз көбүнчө эле баягындай тез боло турган тест татымдар ошолорду жеп атышат, анын артынан могу газированный напиткаларды ичип атат. Ошондон дагы зат алмашуулар бузулуп, аз-аздан чогулта туруп эмеге туздарды, ошонун негизинен эле ташты пайда кылышы мүмкүн да. Бөйрөктүн нормалдуу түрдө иштөөсү негизи кандай болуш керек? Бөйрөктүн нормалдуу иштеши үчүн, ал үчүн нормалдуу түрдө тамактарды колдонуш керек, тамакты жеш керек дегендей. И ошол эле мезгилде жидкостьти дагы ошол өзүнүн өлчөмүндө ичиш керек. Тамактанганда да туура тамактаныш керек. Физический образ жизни көп кыймыл колдонуш керек да. Мисалы үчүн менин бөйрөгүм оорубайт деп мындай ишенимдүү жүргөн адамдар да, аларды эгерде бөйрөк оорусуна кабылган болсо, эң алгачкы белгилери кандай болушу мүмкүн? Биз билгенден баягы алсырап, тердейт деп дагы айтылып калат да. Ушул нерселер барбы? Болот. Өзү негизи бөйрөк оорусу эки түргө бөлүнөт да. Курч башталышы, анан өнөкөт оорусу болчу. Негизинен курч башталганда белгилери билинет. Бизде эми көбүнчө жанагы бул инфекциялар, бактерия, вирустар чакырат да. Курч башталганда ошол стрептококковый инфекциялар көбүнчө бөйрөктүн оорусуна ошолор себеп болуп калат да. Баягы эле грипп, баягы эле острый вирусный инфекциялар. Ошол мезгилде жакшыраак дарыланып, сөзсүз түрдө врачка кайрылып, врачтын гана уруксаты менен дарыланыш керек да. Ошол периодту жакшы кылыш керек, дарыланып өтүш керек. Эгер ошол бойдон жанагы өз алдынча эле самолечение кылып, ошол бойдон токтотуп койсо, ошонун осложнениясы калып калат да, уже өнөкөт ооруга айланып баштайт. Бирден бир белгилери острый башталганда бөйрөк тушу ооруйт, асылып калгандай, салаңдап, атышып, ооруп баштайт. Анан субфебрильный деп коет, температура бериши мүмкүн. Эми жаңы башталганда 37-38 температура болуп калышы мүмкүн. Анан зарасы өзгөрүшү мүмкүн. Заранын түсү жана азайышы мүмкүн, көбөйүшү мүмкүн дегендей ошондой белгилери берет. Алсырап, алы куруп, аппетити жоголуп, ошондой белгилер болуп калат да. Өнөкөт ооруда, уже 3 айдан кийин, 3 айдан өткөндөн кийин уже бул хронический форма деп коет, өнөкөт оорусуна өтөт да. Ошол өнөкөт оорусуна өткөн мезгилде көбүнчө ошол бизде эми взрослыйлар караган үчүн 15 жаштан 25-40 жашка чейинкилердики уже өнөкөт оорусуна клубочковый фильтрация бузулган мезгилде особый симптом бербейт да. Оорубайт бөйрөк, оорубайт, башка эч кандай кадимкиндей эле жакшынакай эле өзүнүн жашоосун улантып жүрө берет. Бирок алы куруп, баш айлануу, баш ооруу ушундай симптомдор болушу мүмкүн. Эми бизде кыргыздарда андай эле баш ооруп атса өз алдынча жана ситрамон, ошо аналгинге окшогон нерселерди колдонот дагы. Жанагы давленияны өлчөштү, или эмнеге менин башым ооруп атат деп кызыгып бир врачка барышты ойлонушпайт да. Ошентип жүрүп отуруп, жанагы особенно ошол 15 жаштан 25 жашка чейинкилердики ички функциясы бузулгандан кийин симптомдор билинбей калат да. Анан качан гана уже көңүл айлануу, кусуу, ошогон баш оорунун токтобостугу көбөйгөндө анан кийин кайрылышат дагы. Ошол мезгилде анан бөйрөккө керектүү анализдерди алганда уточнение ошондо болуп калат да. Ага чейин алдын алыш үчүн сөзсүз кандай болгон учурда дагы кичине белгилер билингенде кайрылыш керек негизи. Демек, оор түрлөрүн сиздер карайсыздар, байкашыма караганда? Жок, нефрология менен урология деген бул эки башка раздел да. Биз элге түшүнүктүү болуш үчүн мындай нефрологдор булар более организмде бардык ошо системный заболевание деп коет. Ошол формасын карашат. Мындайча айтканда ички бөлүгүн. Биз сидик зара чыкчу
каналдарды ошол тараптарын биз карайбыз. Кандай көйгөйлөр болушу мүмкүн ошол зара чыкчу жактан мисалычы? Биринчи айтып өткөндөй зара таштар оорусу, экинчиси бул аденома, гиперплазия предстательных желез, үчүнчүсү ошо азыркы бизге көп кайрылган оорулардын эмеси ошол шамалдаш, пиелонефрит болот, воспалительный заболевание, уретрит, пиелонефрит, орхоэпидемия деген. Жогоруда айтып кеттиңиз да, баягы туулгандан дагы болушу мүмкүн депчи. Ал нерсени биз баягы кайра жакшы кыла алабызбы же болгону дарылап турууга гана мүмкүнчүлүк болобу? Жок, эми бизде көбүнчө урология бул оперативный жагын карайт да, оперативный лечение жагын. Аны операция кылып, түздөп, ошол кеткен пассаж мочи деп коет, ошо сийдик туура түшүп ошол нугуна түшсө, ал нерсе устранить этсе болот. А эгерде түшпөй турган болсочу, анда баягы убактынчалуу дарылап турасыздарбы, өз мөөнөт менен же кандай болот? Эми ал жерде показания к операции деп коет. Операцияга показаниясы бар больнойлор болот, жок больнойлор болот. Жок больной эмеге операция кылбаган ушундай эме болгондо биз баягы стенд деген эмелер болот. Ошол пока ошол сийдик жолдоруна ошондой атайын жасалган стенд деген нерсени ошол кысылып калган жерлерине ошону пока временно өткөрүп туруп ошо менен лечение кылып. А бизде Жалал-Абадта андай мүмкүнчүлүк бар, кое турган. Бар. А сиздерге кайрылгандарда, мисалы жаш курактар кандай кайрылат көбүнесе? Анткени акыркы убактарда мына ошол жаштар дагы көп кайрылып жатат деген маалыматтар бар да. Жаш бизде оорунун өзүнүн түрүнө карап ушундай жаш курагы өзүнчө эме болуп бөлүнөт да. Мисалы ошол гиперплазия предстательных желези дегенде бул азыр мурда мисалы 60-тан нары болсо, бул дагы оору жашарып баратат да. Мисалы азыр 40-50ден башталып атат. А простатит деген бул ошол жалаң жаштар кайрылат. Воспалительное заболевание бул возраст менен иммунитет слабый болгон моменти, переохлажденияда аял эркектер ушундай баардыгы бирдей соотношенияда кайрылышат. А негизинен ушул оорусуна карап гана деп. Акыркы жылдар бою сиз айта аласызбы, мисалы бул оору боюнча ушул неме көбөйдү депчи? Мисалы ушул жаштагылар көбөйдү. Точно статистиканы айта албайм, бирок болжолду зара таштар оорусу көбөйдү. Ошондой менен эле гиперплазия предстательных желез дагы көбөйүүсүнүн себеби эмнеде болушу мүмкүн мисалы? Бул ошо коллегам айтып кеткендей эле, туура эмес тамактануу, дагы ушундай өз убагында кайрылбагандай, өз алдынча дарылануу, экологияны да таасир этиши мүмкүн, демек. Эжеге сиз айта кетсеңиз, негизи ошол өз убагында кайрылбаса, эгер бөйрөк оорусу менен, анын кесепеттери эмнеге алып келиши мүмкүн? Ошол эле мезгилде, ошол айтып атабызго, бөйрөк оорусунун азыркы мезгилде 5 стадиясы бар да. Биринчиси жеңил, экинчиси орто жеңил деп. Анан 5-чи стадиясында оор уже хронический почечный недостаток, уже бөйрөк отказ берген убакта алса. Акыркы 2 жылда эң көп өскөнү ушул азыр хронический гломерулонефрит дейт. Анан ошол эле мезгилде сахарный диабет, ошол эле мезгилде гипертонический болезнь, давлениянын көтөрүлүүсү, сахарный диабеттерди билесиздер, ошолор риск фактору деп коет да. Ушул оорулардын негизинде дагы бөйрөк оорусу күчөйөт да. Себеби давление болгондо дагы ар дайым давлениясы бийик боло берет да, кандын коюланганы болот дагы, бөйрөккө күч келет. Иштешине, бөйрөктүн иштешине күч берет да. Ошонун негизинде дагы именно бөйрөктүн ички функциясы бузулуу себептери болот. Ошол эле сахарный диабет.
сахарный диабет бул эми сахар ушундай бир эме ооруда башка органдарга өзүнүн Таасирин жейт да, мындайча айтканда башка орган көбүнчө бир эмеси ошол бөйрөк сахар, диабетический нефропатия деп коет. Именно сахардын негизинде бөйрөктүн начарлашы. Ошол эле мезгилде азыркы жаштарда жанагы аутоиммунный заболеваниялар да көбөйүп атат да. Ошонун негизинде дагы бөйрөккө таасир этип калат. Анан баягы социальный эме деп коет. Азыр миграция дагы аябай күчүп атпайбы? Башка жактарга барып атышат. Эми ал жаштардын арасында контроль жок. Кандай тамак жеп атат, эмне кылып атат, кандай жерлерде иштеп атат, баягы переохлаждение. Ошого окшогон факторлор көп да бөйрөктүн. Азыр бизде эң оор эмеси оорунун хронический болезнь почек деп коет. Хронический почечный недостаточный 5-чи стадия деп. Акыркы эмелеринде азыр гемодиализге түшкөн оорулардын саны өсүп атат да. Ошол эле эми бул почканын функциясы, особенно ички функциясы бир бузулгандан кийин кайра восстановление болбойт да. Эми мисалы ооба нефрондор ички эменин бөйрөктүн ички функциясынын нефрондор өлгөндөн кийин мындайча айтканда ошол нефрондор кайра жаңыланбайт дегендей. Кайра эмеси процесси көбөй берет да. Ошонун негизинде гемодиализге түшкөн. Гемодиализ деп бул эми канын составындагы керекмес токсиндерди, ууларды тазалай турган аппарат да бул. Ошол көбөйүп атат. Эми биздин эң оор түрүбүз ошол да. Мисалы көбүнчөсү ошол интернет айдыңдардан көрүп калганыбыз бул бөйрөк оорусунан улам баягы зара чыкпай калып же ичтери ишип кеткен болот да. Ошол кайсыл даражада баягы иштери ишип кетет? Ошол зарасы чыкпай калган учурда жанагы бөйрөктүн функциялары бузулуп, уже ички функциясы бузулганда ошол өзүнүн деңгээлинде эмесин аткара албай калат. Суюктукту сыртка чыгара албай калат. Суюктукту сыртка чыгара албай калат. Токсиндерди. Бизде ошондо организмге суюктукту сыртка чыгаруу үчүн сиздер атайын кое турган шлангалар деп коебузбу, ошону коюп бере аласыздар, ошондо. Же анда кое албайбы? Анткени көбүнчөсү баягы бөйрөк алмаштырууга чет жакка чыгат бизде көбүнчө, бизде мүмкүнчүлүк жокпу? Негизи эле Кыргызстанда барбы ал нерсе? Бөйрөк алмаштыруугабы? Бөйрөк алмаштырууга бизге Кыргызстанга келген, алмаштырып атышкан. Анан жанагы баягы эле кичине эмеге такалат. Акыркы бир жылдан бери чута токтоп калды да. Ага чейин алмаштырылган. Бизден Жалал Абадтан эле жаштардын арасынан 2-3 ушу өзүбүздүн Кыргызстандан алмаштырышты. Жакшы эле жүрүшөт азыр. Анткени чет жактан алмаштырып келүүгө каражат издегендер да көп көрөбүз да. Бизде деле мүмкүнчүлүктөр бар азыр алмаштыргангачы. Негизи сиздердин жумушуңуздарда кандай шарттар түзүлүп калган акыркы убактарда? Бизде ошол эми жана дары-дармектерибиз бар. Эми дары-дармектин күчү жетпей калган үчүн ошол акыркы терминальный стадия деп коет. Терминальный стадияга жеткенде пациентке эч кандай дары-дармек таасир этпей калат. Таасир этпей калат да дары-дармектер. Ошондо анан гемодиализ аппаратына жөнөтөбүз да. Айла жок. Ал эми ал жакта уже по жизненным показаниям эми өмүрүнүн акырына чейин гемодиализ алышат. Эми эгер пересадка почки кылган болсо ошондон чыгып кетет. Жогоруда биз айтып кеттик, баягы өтө тузу көп тамактардан улам дагы детчи. Негизи мисалы бөйрөк ооруса дагы ошол туздууларды азыраак жеш керек деп айтып калабыз. Эгер ушул ооруга кабылгандар болсо, алар кандай тамактанышы керек? Диета кармаш керек алар дагы. Ошол ооруга кабылгандан кийин уже строго эми өзүнүн өмүрүн узартыш үчүн, чтобы кийин акыркы стадияга жетип гемодиализ аппаратына түшпөш үчүн ошол мезгилде диета кармаш керек. Белок деп коет да. Ошол организмде да белоктуу тамактарды көп жесе дагы ошол бөйрөктүн бузулушуна алып келет да. Ошондуктан белогу көп тамактарды азайтыш керек. Туздуу тамактарды ошол үйдө дагы тамак кылганда өзүнүн количествосу менен колдоnuш керек да. Бизде өткөрүп жейт го, ошол бир аз тузун азыраак кылып тамактаныш керек. Камыр тамактарды азайтыш керек. Газированный напиткаларды, цитрустарды жебеш керек.
Диализге түшкөндөр мисалы бизде азыр кандай көп, кайсыл курактагылар көбүрөөк ошол өтүшүп кетип, айла жок диализге түшүп калат? Азыркы учурда гемодиализге түшкөн оорулардын саны аябай көп. Биздин өзүбүздүн Жалал Абадда бир 300гө жакын деп айта алам. Себеби точносын эме кылбайм го. Бизде азыр бул жерде Жалал Абаддын өзүндө Көк Артта Евродиализ деп частный клиника бар. Анан бул жакта Фрезениус деп германский ошол бюджетный ал дагы. Анан Нокенде, Кочкор Атада ачылган бизде гемодиализдин эмелер, аппараттар. Бул жерде эми Евродиализде частный анан бюджетный болот да. Бирок полный эле бардыгын эле өзүбүздүн бюджет обеспечивает. Больнойлордучу эми жаңы түшкөндө эме болуп калышы мүмкүн. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз да, баягы таштын пайда болуусу депчи. Мына ушул нерсе баягы биз мурундары баягындай 60-тан өткөндө, баягы жаш өткөндөн кийин ошол жыл өткөн сайын баягы таш чогулуп, таш пайда болуптур деп айтылып калат болчу да. Бул нерсе дагы тилекке каршы жашарып баратат деп айтылып жатат. Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Негизи ошол таштын пайда болбошу үчүн эмне кылыш керек? Эгер таш пайда болгон болсо, кандай аракеттерди кылыш керек оорулуу адам өзү? Возрастной категорияга бөлүп болбойт. Кайсыл жашта болсун кездеше берет. Профилактикасы ошол ар дайым 6 айда, 1 жылда медосмотрдон өтүп туруш керек. Кээ бирки таштар билинбей жүрө берет. 1 жылда, 2 жылда сийдик жолдоруна каналдар бүтөп калбаса, ал эч кандай симптом бербеши да мүмкүн да. Коралловидный таштар деп коебуз. Ошолар өтө запущенный формаларда келип бизге кайрылышат да, бөйрөк иштебей калган моментте. Анда моментте уже бөйрөк иштебей калганда биз уже бөйрөктү алганга мажбур болобуз да. Акыры болбой калган моментте бизге келип өтүшүп кеткен мезгилде. Ошол семейный врач ошол нерселердин баардыгын көзөмөлдөп, убагында эмеден өткөрүп туруш керек. Бөйрөк оорусуна кабылган аял кишилер төрөй алабы? Негизи бөйрөк ооруган адамдын бала көтөрүүсү дагы бир аз оорураак болот деп айтылып келет да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бөйрөк оорусу менен ооруган аялдар негизинен булар дагы түргө бөлүнөт да. Хронический пиелонефрит деп коет. Ошол менен эми алдын ала көрүнүп, жанагы беременностька даярданыш керек да. Даярданып, лечение алып дегендей, өзүнүн врачтарына кайрылып, ошол организминдеги болгон нерсесин лечение кылып, тазаланып, ошентип эме кылса болот. Врачтын көзөмөлүндөчү. Анан уже өтүшүп кеткен хронический гломерулонефрит деп коет. ХПН өтүшүп кеткенден кийинки мезгилинде уже беременностька уруксат жок. Себеби беременность башталгандан баштап өзүнүн симптомдорун берип, өзү кыйналып, давлениясы көтөрүлүп, ошондой эме оорулар болушу мүмкүн. Балага дагы, ичиндеги балага дагы зыяны тийиши мүмкүн. Таасир тийип калат. Чоң рахмат. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дал ушул бөйрөк оорусу боюнча түшүндүрмө берип кеткениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн бөйрөк оорулары боюнча кеп курдук. Негизи эле ошол ден соолугубуз мыкты болуусу үчүн бул ар бир адам өзү үчүн күрөшкөн эң туура. Ал үчүн тамактануу эрежелериңизди сактаңыздар. Ошондой эле биздин ден соолугубуз бир гана ак халатчандар үчүн эмес, ар бирибиз үчүн керек. Мыкты ден соолукта болуп, жакындарыбызды дагы кубантуудан талыкпайлы. Эч качан оорубаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө ден соолукта туруңуздар.